Менин колумдагы бул көчөт Крым кызыл карагай деп аталат. Бул жерге отургузулган соң көчөт 3 жылдай өстүрүлөт. Андан соң өлкөнүн бардык аймактарына таркатылат. Белгилей кетсек, бул көчөт отургузуу иш аракеттери Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында жүргүзүлүүдө. Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркы 26 жыл мурун негизделген. Бүгүнкү күндө 39 токойчу эмгектенет. Алар көчөтканаларга ийне жалбырактуу карагайлардын түрлөрүн өстүрүшүп, бою 1–1,5 метр болгонго чейин көзөмөлдөшөт. Азыркы учурда ушул отургузулуп аткан көчөттөрүбүз бул төмөнкү Кемин токойчулугунун көчөтканасында отургузулуп жатат. Ар бир көчөтканада өзүнүн климатына жараша көчөттөрдү отургузулат. Көчөттөрдү Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынан алып келдик, жана Каракол мамлекеттик токойчулугунан да алып келгенбиз. Буга чейин отургузулган 2 жана 3 жылдык карагайлардын 95% көрктөндүрүлгөн. Былтыр Чүй облусу боюнча жалпы 1.736.000 жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулган. Алардын 8.000-и Татарстандан алынып келинген. Быйыл дагы эл аралык кызматташуунун алкагында адистер келишип, заманбап жабык типтеги көчөткана курушат. Татарстандан 3 түрү келди. Голубой ел, сосна крымский, обыкновенный сосна деп бөлүнөт. Ошол 3 түрү келип, ошолор менен келечекте дагы ушул май айында бизди чакырып атат. Татарстандык бордош туугандарыбыз келип дагы 20–25 миң көчөттү бекер беребиз. Келип алып кеткиле дейт. Ушул жерге питомник салабыз деп атат, крытый. Жылына 30 миллионго чейин, алардын питомнигинде 30 миллионго чейин көчөт өндүрүлүп чыгат экен. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 2022 жылы өлкө боюнча 8 миллион көчөт отургузулуп, анын 80% көрктөндүрүлгөн. Быйылкы жылы дагы жалпы 8 миллион ар түрдүү көчөттөр эгилип, бүгүнкү күндө дагы климаттык шартка карап аймактарда акция активдүү уланууда. Түштүктө дээрлик көпчүлүк көчөт отургузуу акциясы аяктап баратат. Мурас айылына Баткен областынын Лейлек районунун бадам көчөтүнүн 25.600 түп отургузулду. Түндүк жакта Жашыл Мурас компаниясы улантылууда. Талас областында дагы ал жактагы жер үй жана башка Вертекс деген тоо кен компаниялары дагы бул Жашыл Мурас акциясына активдүү катышып, алар дагы көчөт жагынан жана башка каражат жагынан жардам берүүчүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук боюнча демилге көтөргөн. Анын алкагында өлкө ичинде жашылдандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Чүй облусу.